Assalamu alaikum. İyilik Akademiyası bugün de sizlerge eşigini açtı. Bugün de bizden iyiligimizdi çoçutkan dağın bir kesepetli adat jönünde söz kılabız. Bu emosiya kaldırıp jiberiu, emosiya. Ulu urmatlı emosiya. Eger emosiya jok bolsa biz kup-kurgak, döngöç bolup yaşasak керек эле. Kudayga şükür, Allah subhanahu wa taala bizi emosionalдуу kılıp yaratkan. Sezimlerimizni çıkara algan zatpız, çıkara algan mahlukpuz. Biroq emosiyanın özünün ordu var. İlimde me iki jarım şardan turat dep aytılат. Оң жак me rasionalдык ой жүгүртүү үчүн дейт, сол жак me эмоция үчүн дейт. Бирок экөөсүнүн ортосунда тең салмактуулук керек дейт. Эмоция бул биз кабыл алган сезимдер. Биз кабыл алган реалдуулуктан пайда болгон сезимдер. Ал эми рационалдык бул биздин акыл туюмубуз менен ой жүгүртүүбүздүн продукциясы. Качан гана рационалдык башталыш менен эмоционалдык башталыш экөөсү ага инидей жолугуша алса, ага инидей мамиле кыла алса, биздин чечимдерибиз мындай суук кандуулук деп коет го. Эмоциясы ордунда сөөлү качпаган, тузу да ашып кетпеген тамактай даамдуу натыйжа берет. Тилекке каршы өтө эмоционалдуу адамдар бар. Булар кээде жөн эле акыл калчай турган маселени да ушундай бир ылайкалаштырып, ушундай бир бурганактатып, чымын куюн түшүп, бардык нерсени заматта тозутуп, мамиленин бардыгын жокко чыгарат. Бир эле болор болбос сөз. Балким ал жүрөккө ала турган деле сөз эмес. Балким жөн эле байкабай оозунан чыгып кеткен сөз үчүн да жаңжал ырбап отуруп, бир канча баласы бар үй бүлө да ыдырап кетет кээде. Эмнеге? Эмоция. Өзгөчө чыгармачылык адамдардын арасында эмоция кенен тараган кубулуш. Ошол эле учурда кээде ушундай бир муз өлүп атсаң дагы ушу жылмайбаган, эч бир нерсе таасир бербеген, анын ичинде эмне сезим бар экендигин билбеген дуалдай муздак адамдар да бар. Бул да туура эмес. Биз айттык, рационалдык акыл менен эмоционалдык акылдын ортосунда тең салмактуулук болуш керек дедик. Демек, кандай гана окуя болбосун, эмоцияны берүүдөн мурда, ага кайгырып же кубануудан мурда, ага биз талдоо жүргүзүшүбүз керек. Бул мен кубана турган нерсеби же кайгыра турган нерсеби? Албетте, биздин мээбизден, дүйнө таанымыбызда калыптанган көрсөткүчтөр да бар. Мисалы үчүн, ислам дини, Аллах субханаху ва таала жана пайгамбарыбыз кубанасыңар мынау нерсеге кайгырышыңар керек деп белгилеген нерселерде эч нерсе ойлонулбайт. Ал учурда биз кайгырышыбыз да керек, ал учурда биз кубанышыбыз да керек. Бирок өзүбүздүн ыктыярыбызга калтырган учурларда биз талдашыбыз керек. Бул нерсеге кубана турган нерсеби же кайгыра турган нерсеби? Тилекке каршы биздин дүйнө таанымыбыз жана түшүнүктөрүбүз өзгөргөндүгү ушундан биз кайгыра турган маселелерде кубанып калдык, кубана турган маселелерде кайгы издеп калдык. Бул ушундай бир терс кесепеттүү адаттын тең салмактуулугу бузулгандыктан ийгилик да адашып калды бизге келатып. Бизди кубандыра турган ийгилик келип карасак, биз бозоруп отурабыз. Маанайыбыз жок. Биз кайгыга батып алганбыз. Ийгилик буга эмне дейт? Кетет албетте. Ал эми ийгилик, мен бияка бараткан жокмун, мен мынауга сага баратам десе, биз аны кубаныч менен бир кесепетти тосуп алсак. Бул ушундай бир нерсе. Эмоцияны чектеш керек. Биринчи кезекте суук кандуулук менен талдоо, жана ага жараша эмоцияны берүү. Эгер эмоцияны бербесеңиздер, бул бышпаган тамак, күрүчтүн өзүн, картошканын өзүн, буудайдын өзүн жеп алгандай кеп болсо керек. Эмоция бул очок отунда бышкан, майлуу, сөөлдүү, тузу да ордунда, суусу да ордунда бышкан тамактай. Демек, эмоцияны да ашпозчудай беришиңер керек.